Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ım bizge paydalı ilim nasip kılın. Үйрөнгөндөрүбүздү, үйрөнүп жатканыбызды жакшылыгыбызга себеп кылын. Бул ыйык китеп, берекелүү китепти биз түшүрдүк адамдарга. Алар акыл калчап, ой жүгүртүп, эстеш үчүн деп Аллах таалам айткандай, адамдын табиятында окуяларга жакыныраак болот, таасирленет. Айбыра дегени өткөн пайгамбарлар, буга чейинки солих адамдар кандай гана үлгү тута турган не бир Аллахтын жакшы кулдары өттү бул жашоодон. Анан ошолордун оорчулукта, жеңилчиликте, жашоонун ар кандай абалдарында кандай абалда болду, алар түшкөн катага биз түшпөйлү, алар жеткен жол, жакшылык жолу кандай жол менен жетти деп адам кээде ошол өтүп кеткен практикалык жолдоруна да карап таасир алат. Ошон үчүн бул пайгамбарлардын окуясы, алардын абалы биз үчүн чоң бир өрнөк үлгү бар. Ошон үчүн алардын окуяларында акыл ээлери үчүн үлгү бар, айбыра бар деген. Айбыра деген ушул. Кандай жол менен бул жакшылыкка жетти, же болбосо жамандык жерлерди билип, ошол жерге, ошол жамандыкка түшпөш үчүн. Бир түшкөн чуңкурга экинчи түшпөш үчүн. Бул адамдын ошол окуяларды, ошол абалды билүү менен өмүрүндө убактын, өмүрүн туура пайдаланууга чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Болгону бизде талап болуш керек. Акылды иштетип, жүрөгүбүз менен конт коюп, угуп, таанышып, билип, анан жашоодо ушуну практика аткарыш керек. Ошон үчүн бул Юсуфтун жана бир туугандарынын арасындагы болгон окуяда үйрөнөм деген үчүн адамдарга, талап кылган адамдар үчүн жакшылыктар, белгилер бар деп Алла таалам бекеринен айткан жок. Болгону билип, анан ары практикалабыз. Ошондо бизге туруктуулук келет. Ошондо ушул нерселерден биз үчүн жакшылык болот. Валау аннахум фаалу ма юадуна би лакана хайран лахум ва ашадда тафбита. Эгерде алар ушул уккан нерселерин гана, айтылган жакшы үлгүлөр аткарганда гана аларга жакшы болмок, анан туруктуу болмок, бекем болмок деп биринчи билиш керек, анан аткарабыз. Ошентип Юсуф сүрөсүндөгү айрым токтолучу пайдаларды өтүп атабыз Алланын жардамы менен. Бүгүн ушул жерге келип токтогонбуз. Бул жерде, бул бөлүмдө Юсуф сүрөсүнүн 10-аятында билесиздер, Юсуфту бир туугандары талак алып кетип, атасынан айтып биз баягы ойнотуп келебиз, көңүл ачып келебиз деп. Бирок алардын максаты Юсуфту барып көзүн тазалап жок кылып эле. Анан ушул жерде Qola qailun minhum la taqtulu Yusufa walquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin. Arasынан бирөө аны өлтүрүп эле койгула, өлтүрүп эле коелу. Андан көрөкчү ошол элдер өтүп аткан кудук болобу, жанагындай токтоп оазис деп коет го. Ошондой элдер келип эс ала турган, көлөкөлөй турган жер, суу ала турган жерге таштап коелу. Өтүп аткан адамдардын бири алып кетет. Ушул аяттан алымдар айтышат, күнөөлөрдүн дагы, жамандыктардын да даражасы бар. Будан эмне пайда? Мындан пайда, адам ушунчалык күнөө кылайын деп бет алып алган болсо, ошо күнөөлөрдүн дагы эң төмөнүнө түшкөнгө аракет кылыш керек. Мурасы ушундай түшүп кала турган абалы боло турган болсо. Анан болор иш болду деп күнөөнүн эң чоңунан баштабастан. Адам күнөөтүгө түшүп калууга моюн бербей кала турган болсо, ошонун ортоңкусу бар экен, андан да чоңу бар экен, күнөөнүн чаканы бар экен. Эми берден караңыздар. Булар өлтүрөйүн деди да. Өлтүрүү кандай чоң күнөө бирок. Бирок арасынан бирөө айтты, боор ачыды бир тууганы. Ушунчалык эле силер буну көргүңөр келбей атабы? Үйдө болушун каалабай атасыңарбы? Ушунун айынан атабыз бизге адилеттүү мамиле кылбай атат деп атасыңарбы? Өлтүргөн менен жок кылган айырмасы кайсы? Андан көрөкчү таштап салгыла ошо тоо жакка. Ошо талаган. Башка бирөө алып кетет. Эң негизи биздин үйдө жашабаш керек, биз менен болбош керек да. Деп ошо баш иштеп бирөөнүн ошо өлтүрүүдөн булар оолак болушту. Кээде ошондой жашоодо да бир нерседен бар да, жана мисалы күнөөлөрдүн бирөө Алла сактасын, жана аборт кылам деп баласын өлтүрүп салгандар, баласынан айрылам деп өлтүрүп салгандар бар. Бала кереги жок болсо, ооба ал да күнөө. Берип сал анда өткөзбөй. Ал бала чоңоюп башка бирөөнүн баласы болсо дагы кылсаң да күнөөң азыраак болот деген сөз да. Өлтүрүү чоң күнөө да. Анан шайтан адамга кээде жашоодо ошентип азгырып алсырап кеткенде чоң күнөөгө түшүрүшкө аракет кылат да. Бул жерден караш керек. Ошонун дагы күнөөсүз
чоң бир балеге түшпөй жеңилирээк жол менен чечүү жолдору бар да. Ошону карап көрүш керек дайыма жашоодо. Мына ушул күнөөлөрдүн дагы даражасы болот. Кээ бир күнөөлөр жеңилирээк болот деген сөз. Ал эми шайтан болсо чоң күнөөдөн баштайт. Аллах сактасын. Бул жашоодо практикада жанагындай ар кандай адам алсырап кеткенде чоң баленин үстүнөн чыгууну каалайт, Аллах сактасын. Шайтан ошого түртөт. Ошондо жок эле дегенде жеңилине түшүш керек. Мына бул жерден өлтүрбөстөн кутулуп кеткендей эле. Мына ушул эң биринчи Юсуф алейхисаламга пайгамбардын Алла Тааланын ырайымын, мээримин төккөн абалы деп аалымдар айтышат. Бир туугандарынан ажырап, ата энесинен ажырап, ошол тагдырдын башкы кыйынчылыктарына туш болуп, мына ошол жерден кандай деген даражага жетти. Ошонун биринчи тепкичи ушул болду. Андан кийинки бөлүктө мына ошондой кыйынчылыкка түшкөндө Аллах Таалам ушу Юсуф алейхисаламга пайгамбарга сабырдын бүт мартабаларын бериш, бүт даражаларын алыш толуктады. Сабырдын 3 түрү бар. Аллах Тааланын буйруктарына сабыр кылуу, Аллах Таалам тыйган нерселерге сабыр кылуу, анан жашоодогу ар кандай абалдарга сабыр кылуу, кыйынчылыктарын абалоо. Мына ушул сабырдын бардыгы, ошол абалдын бардыгы бул Юсуф пайгамбардын башынан өттү. Будан бизге эмне пайда? Сабыры жоктун ыйманы жок. Сабыры жоктун ийгилиги жок. Сабыр жок эч нерсеге жетпейт адам. Ушул адамга ушу сабыр менен гана адам жакшылыкка жетет. Ушуну адам эч унутпашыбыз керек. Илим алабызбы? Ошол эле ибадат кылабызбы? Күнөөдөн арылабызбы? Үй бүлөбүздү жакшы курабызбы? Балдарыбызды тарбиялайбызбы? Сабырсыз эч нерсе жок. Себеби бул сабыр жашооңдун 3 бөлүгү болсо, бакыттын дайыма эстеп жүрүш керек. Ошо сабыр 3төн 1 бөлүгү деп. Же болбосо жарымы. Мусулмандын кыйынчылык келсе сабыр кылып, жакшылык келсе шүгүр кылып, күнөө кылса тобо кылып истигфар кылуу бактылуулуктун белгиси деген. Юсуф пайгамбардын ушундай даражага жетишине, пайгамбар болушуна, бир өлкөнү башкарышына, жанагындай бир туугандары менен кайрадан аларды кечирип, даңазалап, Алла Таалам Куранда эскелишине, кыямат кайымга чейин Куранда эскелишине эң негизгиси көзгө басар эмнеси? Сабыр дейт. Бул нерседен өзүбүзгө өрнөк алыш керек. Сабырың жокпу? Эч нерсе жокса, эч нерсеге жетпейсиң сабыр. Күнөөдөн да арыла албайсың, ибадат да кыла албайсың, жакшылыкка да жете албайсың. Мындай эле жөн эле бир өзү алма бош оозума түш, ушундай бир аят бар экен, ушундай сүрө бар экен, же ушундай бир дуа бар экен, же уктасам эле, турсам эле ушундайга жетип калдым деп бир чууданы күтпөш керек. Ибадатта да сабыр керек, кыйынчылыкка да сабыр керек жашоо. Күнөөдөн тыйылышка да, напсини кармашка да сабыр керек. Сабырдын дагы бир түрүнүн 2 түрү бар. Мындай бир аргасыз сабыр бар, анан адам өз ыктыярдуу сабыр бар. Аргасыз сабырга караганда адамда ыктыярдуу болгон сабыр күчтүүрөөк болот. Мисалы, ыктыярдуу сабырларга кандай кирет? Адамдын ачуусу келгенде өзүнүн абалык учурунда баса калганы. Улуу сабыр бул да. Ал адам сабыр кылууга да мүмкүнчүлүгү бар, сабыр кылбай коюуга да мүмкүнчүлүгү бар. Ошол кезде сабыр кылуу бул адамдын улуу мүнөзүнөн кабар, туруктуулугунан, ыйманын күчтүү экендигинен, адеп ахлагы жогору экендигинен кабар берет. Ал эми аргасыз сабыр деген сабыр кылсаң да, кылбасаң да сабыр кыласың деген сөз да. Мына ушу Юсуф пайгамбардын бул жерде ыктыярдуу сабырлары да кездешет. Мисалы, жанагы Юсуф пайгамбар билесиздер да, ушул Мысырдын белгилүү падышасыбы, же өлкө башчысыбы, ошондой бир жанагындай улуу адамдын үйүндө жашаган да. Анын сулуу аялы болгон, ал аялдын бул Юсуф пайгамбар ушунчалык сулуу болгондугунан көзү түшкөн бул Юсуф пайгамбарга. Анан ал ошондой мүмкүнчүлүктү издеп, күйөөсү жок кезинде бала жаш, аял сулуу, эшиктердин баары жабылган башка өлкөдө Юсуф пайгамбар. Тиги аялда бийлик да бар, сулууланган, атырды себинген, бүт себептерин баары жасап, зынага барышты каалаган да аял. Мына ошол жерде да Юсуф пайгамбардын ыктыярдуу сабыры айтылат. Бүт себептердин баардыгын аял жасаган максатына жетишке. Мына ошондо да сабырды кылып, азгырыктан, фитнадан сактанган. Мына ушул абалда бизге дагы жаштарга, адамдарга чоң азыркы фитна заманда да үлгүлөр бар дейт. Бузукулук бар, азгырык бар, азыр жана телефон деген бале бар, канча деген ызы чуулар, азгырыктар. Ошон үчүн дайыма ушул кадамдарды эстеп жүрүш керек. Аллахтан жардам сурап, коргонуу тилеп, анан ар бир күнөө иш бул чоң зулум экенин билип, аны менен сен башка бирөөгө зыян берген жоксуң, өзүңдү өзүң кордоп атасың, өзүңө өзүң зыян берип атам деп, анан дайыма
иманды жаңылап туруш керек. Аллах Тааламдын көрүп турганын эске алыш керек. Бир күнөө иш кылып атканда дайым эстеш керек дейт. Сени Аллах Таалам азыр көрүп турат. Күрөө тамырыңан жакын болуп турат. Үйүңдөгү бирөө эле же жакыныңыз же жөнөкөй эле адам келип күнөөнүн үстүндө карап турса кандай уяласың? Ошондо Аллах Таалам ошол адамдан дагы ылдыйракпы? Кадыр баркы сенде, ошол нерсени эстегиле дейт. Анан ихлас дайыма. Эмне үчүн кылып атасың? Ким үчүн кылып атасың? Ушул амалда эмнени көздөп атасың? Чын эле Аллах Таалам үчүнбү? Чын эле акыретте сооп алайын деп атасыңбы? Же дүйнөдөгү бир кызыкчылыктарга жетейин деп атасыңбы? Мейли күнөөдөн тыйылууда болсун, мейли сооп иште болсун, эмне каалайсың деп адам ушуну дайыма өзүнө өзү суроо берип туруш керек. Күнөө кыларда да, жакшылык иштерди кыларда, күнөө кыларда ушулардын баары адамды токтотууга, өзүнө өзү келүүгө, ойгонууга, кайдыгейликтен чыгууга жардам берүүчү нерселер дейт. Мунун баардыгы эмне? Адамга жакшылыкка бет алып, жамандыктан таштап, күнөөлөрдөн алыс болууга адамды ойготуучу кадамдар дейт. Юсуфтун ушул азгырыктан сактануудагы эң чоң себептердин бири ушул сабыр дедик. Андан кийинки пайда Юсуф сүрөсүнүн 24-аятында Алла Таалам айтат: "Кадалика линасрифа анху су вал фахша иннаху мин ибадинал мухласин". Биз ошондой эле бул Юсуфтан балелерди, жамандыктарды, бузукулуктарды оолак кылып алып салдык. Себеби ал биздин ихластуу кулдарыбыздан эле деген. Ихласыздуу кулдарыбыздан эле деди. Бул нерсенин эмне десе, адам ихластуу болсо, Аллах Таала менен мамиле кылганда, ибадатында, жашоосунда ихластуу жашай турган болсо, Аллах Таалам ал адамдан жашоодо ар кандай жамандыктардан, бузукулуктардан, кырсыктардан, балелерден, Аллахтын каарына алып бара турган жолдордон, шайтандын жолуна түшүп калуудан Аллах Таалам өзү сактайт экен деп пайданы айтышат алымдар. Ихлас баардык жамандыктардан сактоонун жолу экен. Ихлас деген эмне десек, күнөөңдөн тыйылсаң да, сооп иш кылсаң да, баардыгын Аллахтын ыраазылыгы үчүн, акыреттеги соопко жетиш үчүн, бейишине кириш үчүн тозоктон оолак болоюн. Болду, ушул ихлас. Бирөө үчүн кылбайсың. Күнөөдөн тыйылсаң да, бул ден соолугума зыян экен, анан мындай экен деп дүйнөдөгү бир башка бир максатты көздөбөйсүң. Анда жок ихлас. Жакшылыкты сооп иш кылсаң да, адамга бир жардам берейин, эртең бул адам да мага жардам берет. Же эртең айтам, анан ушундай эсептешип кылсаң, булда ихлас жок. Ошон үчүн Аллах Таалам үчүн кылган амалдар адамдын жакшылыкка жетишине, жамандыктан оолак болушуна чоң себептерден деп аалымдар айтышат. Субханалла, ихлас менен жашай турган болсо адам, аябай бир жүрөгү токтукта, бейпилдикте, тынчтыкта, жакшылыкта жашайт. Ихласың жок, мамиле кылсаң, адамдар менен да дайыма жанагы стресске түшкөндөр, сарсана болгондор, эсептешкендер, бири-бири менен ызы чуу болгондордун баардыгы ошол эсеп менен. Тойго барса да мынча алып бардым, ал мынча мен келиш керек. Буга жакшылык кылдым эле, жакшылыгымды түшүнбөдү. Муну бактым эле, карабай койду. Тигиге мындай кылдым эле, жакшылыгымды эске албады. Ушунун баардыгы ушул дүйнөдөн эле адамдарга эсептешип, мен кылдым, ал кылбады. Жакшы мамиле кылдым, ал кылбады. Бүт ушу ихлас жоктуктан. Ал эми ихлас деген бул Аллах Таалам үчүн кыласың. Болду. Ошентип оору болуп калышат да. Ихласы жок адамдар мамиле кылгандар. Жүрөгү кармап калгандар да ошол. Шунча карап келип, шунча жакшылык кылып келип, жакшылыгымды билбеди деп аягынан барып жанагы ооруп калгандар да ошол. Бүт нерседе, балдарды тарбиялоодо, аял күйөө үй бүлөдө, жашоодо бири-бирине мамиле кылууда. Эсептештиңби? Эрегиштиңби? Кандай мамиле кылса мен ошондой мамиле кылам. Бирөөдөн бир нерсени күттүңбү? Жакшылыгың артынан жакшылык деп. Бүт ушул адам ихласты караш керек. Жаңа айтпадык, эмне үчүн кылып атасың? Ким үчүн кылып атасың? Мына Юсуф пайгамбардын ушундай ийгиликке жетишине, ушундай улуу жакшылыкка жетишине эмне себеп болду десе деле, дагы бир чоң себептердин бири ихлас. Бул дүйнөнүн көздөбөгөндүгү, эсептешпегендиги, эрегишпегендиги, адамдардын мамилесине жараша мамиле кылбагандыгы. Баардыгын Аллах Тааламдын жүзү үчүн, Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн деп, Аллах Таалам көрүп турат, угуп турат, билип турат. Аллахым өзүң күбөсүң деп бүт мамилесин ихлас менен, тунуктук менен мамиле кылган.
адамдардан бул дүйнөдөн байлык үчүн же мансап үчүн же эл үчүн мени мактаса экен, тарыхта калайын же жакшы көрүнөйүн деген нерсе болгон эмес. Мына ушул ыхлас. Мына ошондой эле ыхластуу адамдарды бүгүнкү күнү мен да ушундай жакшылыкка жетким келет деген. Анда жол мына сабыр дедик, андан кийин ыхластуу бол. Балдарды тарбиялоодо да ошол. Аллахым ушуга сооп бер, аманат экен, сен берген жакшылык экен. Куранда Алла таалам айткан үй бүлөңөрдү сактагыла, ар бир адам кол алдындагы жоопкер деп ушунун баарын билип, мойнумда милдетимди аткарайын, Аллах тааламдын буйругун аткарайын, тыйгандан тыйылайын. Бул баары ыхлас. Башка нерсени көздөдүңбү? Ыхластан тайдың. Ал эми ыхлас боло турган болсо, калган бар жакшылык келе берет артат. Аллах таалам берет аны. Сактайм дейт, сактайм, жакшылыгын берем деп канча жерде келген. Андан кийинки пайда, адам дайыма ушундай себептерди алыш керек. Бузукулуктардан алыс болуучу кадамдарга бет алууга, андан качууга, ага түшүп калуучу себептерден оолак болууга. Мына Юсуп пайгамбардын окуясына ушул келген. Себептерди алуу. Анан эми бузуку келип себептерди албаса адам, андан оолак болбосо, андан алыс болуучу кадамдарга барбаса, адам түшүп калат болду. Жүрөгү менен ооп кетет, чыгыш кыйын болуп калат. Азыр аябай чоң азгырык заман. Убакытты өлтүрүүгө, күнөөлөргө түшүп калууга, айрыкча сот тармак, телефон, эркектерге аялдардын ачылып бүт чачылышы, күйөөлөрүнө суланбай бүт кооздуктарын баарын сот тармактарга чыгарышы, көздү тыюу, кулакты тыюу ушактардан. Анан мен тыйылам деп барып ушак угуп берсең, мен авратты карабайм деп бүт ачынган чечинген видеолорду жана сулууланган нелердин баарын көрө берсе адам, мен сактанам. Ал жүрөк акырын отурат да кийин ал нерсе адамга жөн эле бир күнөө эмес, жөнөкөй эле адат болуп калат. Жүрөк ошондой дат басып кетет, болду. Сезбейт. Жакшылыкты көрүп умтулуп, жамандыкты көрүп тыйылбай калат. Ошондой деңгээлге түшүп калбаш үчүн Юсуп пайгамбарда кандай себептерди алды? Качты. Жулкуз адам не кылды? Эшикти жаап, качты да. Ал менен сүйлөшүп отуруп алган жок. Эмнеге сен мага асылып атасың? Эмнеге сен мени азгырып атасың деп. Ал колдон келиши ал үйдөн качып чыкканга аракет кылды. Бирөө ушак айтып атса аны угуп отура бербей, мен күнөө кылган жокмун, ал сүйлөп атат деп аны тастыктап коюп, колдоп коюп угуп берүү. Азгырык жолдору. Каерден ошондой бир бузук адамдар менен жүрүп берип, алар кылып атат, мен кылган жокмун да деп таасир бере албайсыңбы? Алыстап туруш керек. Ошентип канча деген адамдар чөйрөдөн болот, көздөн болот, кулактан болот, бузуку желерден болот. Анан жанагы Исраилияттардагы кээ бир кабарларды угуп каласыздар, бул туура эмес. Аял азгырып кетип, Юсуп ошол моюнсунуп кетерде атасы, эй Юсуп сак бол деп айтып жиберип, үнү келип угулгандыгы, же колу менен келип колу узарып келип түртүп салгандыгы деген бүт Исраилияттар тастыкталбаган маалыматтар бул. Так эмес. Бул жерде анын ошондой азгырыктан оолак болушуна эмне дедик? Сабыры, Аллах таалам болгон ыхласы, коркуусу болду. Аллах таалам Куранда айткандай, ал мухлис, ыхластуу кулдарыбыздан эле аны жамандыктардан, балелерден сактайбыз дегендей болуп, Аллах таалам сактады.